Мен бул жерде бир нерсени айткым келет да, бул ушул мыйзам долбоорунун авторлорунун бири катары биз ушул мыйзамды караганда эң биринчи кезекте мамлекеттин, өлкөнүн, элдин кызыкчылыгын караганбыз. Анан ошонун негизинде ушул 30%дан кем эмес деп белгиленип турат ал жерде. Балким бул 70%, балким 100%га барышы мүмкүн да. Бул жерде эч кандай мамлекеттин кызыкчылыгына доо кетирген же бир күмөн кыла турган жагдай жок. Бул бир. Экинчиси, баарыбыз эле мындай акыл эстүү адамдарбыз да, бир да инвестор 30%-ти алып келбейт бүгүнкү шартта. 30%ке кайсы инвестор келет? Келбейт бул. Бул жомок жөн элечи. 30%ке же 25%ке инвестор келет деген. Келбейт, инвестор биринчи пайдага келет. Бирок биз ошону мурдагы катачылыктарды эске алып, мурдагыдай биз алданып калбайлы, элибиз алданып калбасын деп, биз ушул норманы киргизип атабыз. Бул эки. Үчүнчүсү, мына мен кээде таң калам. Ушул жерде жаратылыш ресурстары министринин орун басары Аркадий Рогальский деген бир жүдөгөн бирөө келди ушул жерде. Келип төө десең б деп отурду ушул жерде. Ошондой адистерди бу аткаруу бийлиги кайсы чукурдан табып алып келет, мен түшүнбөйм да. Мына ушундай ар кандай ача пикирлерден элдин башы айланат. Ошол жигит мына бүгүн жок, 15-20 күн эле иштеди. Оюнчук эмес да бул. Ушундай маанилүү министрликке 15 күн иштетип туруп, башкасын алып келе турган мындай болбойт. Ошон үчүн бизде өлкөдө тартип болуш керек.